баштан аяк колдосун. Бүгүн Ош шаарында көктөм майрамы өзгөчө белгиленди. Борбордук аянтка чогулган 2000ден ашуун тургундарга маданият кызматкерлери ыр сунуп, театрлаштырылган концерттик программа тартуулашты. Иш-чараны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов, Жогорку Кеңештин депутаттары Сүйүн Өмүрзаков, Фархат Исмаилов ачып конокторду Норуз майрамы менен куттукташты. Жалпыңыздарды бүгүнкү Норуз майрамыңыздар менен Ош шаарынын мэриясынын атынан жана жеке өзүмдүн атыман куттуктаймын. Баарыңыздарга кааларым ачык асман, чегерабыз бүтүн болсун, элибиз бай болсун. Жалпы Кыргызстан элибизге, көп улуттуу калкыбызга бардык ушул жерде достук ынтымагыбыз, ушул жерде жакшы тилектердин бардыгы ушул аластап атабыз. Ушун менен кыргызда айтат сөз бар, билесиздер, өлбөгөн жанга жаз келди дегенде. Ушундай бүгүн жалпы элибиз сүйүнүчкө толуп турат, кубанычтабыз, эгемендүү элбиз, байыркы элбиз, бир жагынан да кем эмеспиз. Ушу буюрса эмгектенсек, жерибизди гүлдөтөбүз. Ош шаарында Норуз майрамы 2 күндөн бери белгиленип жатат. Кечээ каланын бир нече жеринде сүмөлөк кайнатылып, майрамдык иш-чаралар өткөрүлгөн. Эрте менен даяр болгон сүмөлөктү бүгүн мында майрам тосууга келгендерге ооз тийгизишти. Шериндик татсын тилинде. Даярдыктарды көрүп бүгүн бардык кыргыз элибизге кааларыбыз токчулук, болчулук, өлкөбүз тынч болсун, жерибиз, элибиз аман болсун. Ар дайым ушу майрамдарда жаркырап, жайнап, өнүгүп өсүп жүрө берели. Вообще великолепно, такая организация, шикарно. Такой подарок для народа, для нас, для ашан. Вообще шикарно, здорово. Рахмат. Бүгүнкү Норуз майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Кыргызстанга ар дайым тынчтык болсун, береке болсун, тынч аман болсун, элибиз өнүксүн, өссүн. Ар дайым ушу жаштарда ушу жакшы Кыргызстандын чаа жигиттеринин болуп өсүрүшүгө тилектешмин. Бардыгыбызга Кудайым оомат берсин. Ушундай бейпил күндөрдүн дайымы жакшылыктар боло берсин. Сиздерге дагы рахмат. Президентибиз аман болсун, элибиз өнүксүн, дүйнө тынчтык болсун. Бүгүнкү иш-чара аябай жакшы, жогорку деңгээлде өтүп жатат. Рахмат уюштургандарга, ушундай элдин көңүлүн ачып, күндүн сууктугуна карабай өткөргөндөрүнө чоң рахмат. Мындан сырткары Норуз майрамына карата улуттук оюндар уюштурулду. Ош шаардык ден тарбия жана спорт комитети спорттун 7 түрү боюнча мелдеш өткөрүп, жеңүүчүлөргө кызыктыруучу белектерди тапшырды. Аларды айта кетсек, мына көбүнчө улуттук кыргыз оюндары, булар күрөш, кыргыз күрөшү, аркан тартыш, ордо, тобуз коргоо, стол тенниси жана шахмат оюндарын бүгүн уюштуруп жатабыз. Бизден Атайын спорт комитетинен каалоочулар үчүн жана жеңүүчүлөр үчүн атайын белектер даярдалган. Ошондой эле саамалыкта тамак аш жана улуттук кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү орун алды. Бир аз арзандатуулар жана күндө чыкчу товарлар эмес, булар только ярмарка, выставкаларга көргөзүлө турган баалуу товарлар десем болот. Барды колдо тартылган, колдо жасалган, даже сөйкөлөргө чейин өзүбүз придумовать этип, Атайын Норузга даярданып бүгүн келип отурабыз. Илгертен ата бабабыздан калып келген атадан канат деп айтылат. Ошо атка байланыштуу бүт буюм теримдер, улакка байланыштуу буюм теримдер, нукура колдо жасалган бул жерде машинкалар, азыркы жаңы технология колдонулбайт. Жалаң гана адамдын мээнети, жүрөгүнөн чыккан жакшы буюм теримдерди айтса болот. Ош шаары Норуз майрамын өткөрүүгө 1,5 миллиондон ашык каражат короткон. Бул сумма борбордук аянтты көчөлөрдүн жасалгылоосуна, маданият кызматкерлеринин эмгек акысына жумшалганы маалымдалат. Элдерине меймандарга атайын концерттик программабыз уланып атат. Буюрса бул концерттик программа саат 1ге чейин уланат. Андан соң кечинде чейин музыка коюлуп, анан выставкаларда атайын мындай тамак аштар, мөмө жемиштер, атайын улуттук кыргыз эли колдонуп келген аспаптардын бардыгын ошол выставкага коюлду. Ошол жерден каалаган эл келип алып кетсе болот. Кыргызстан Норуз майрамын 31 жылдан бери белгилеп келет. Жогорку Кеңештин мыйзамына 1991 жылдын 1 февралында кол коюлган. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.